Сахаранпур көчелерде коркунучтуу болуп калды. Шаардагы мусулмандар кооптонуп турат. Индияда мусулмандарга каршы маанай күч алууда. Алар жек көрүүгө, саясий жемелөөгө туш болуп, эми өкмөт үйүбүзгө чейин келет деп коркуп отурган чагы. Кушнудунун 17 жаштагы уулу Абдулду кармап кетип, кийин бульдозер жөнөтүп үйүн түрттүрүп салышкан. Бийликтер нааразылыкка чыгып, зомбулукка барган деп айыпталгандардын мыйзамсыз курган үйлөрү бузуларын айтты. Кушнуду неберелери менен үйүндө турган маалда эскертүүсү жок эле экскаватор келип калган. Балдар чыркырап ыйлады. Полицейлер дагы көп болчу. Баарынын жүрөгү түштү. Трактор сыртта турган. Биз үйдө болчубуз. Бир апта мурун Индиянын улутчул BJP партиясынын өкүлү Мухаммед пайгамбарга акарат келтиргенден кийин миңдеген мусулмандар жума намаздан соң жүрүшкө чыккан. Тынч жүрүш чыңалып кетип, ондогон мусулмандар камакка алынган. Асма ушул күндөн бери тополоңго катышкан үчүн айыпталган уулун көрө элек. Ал нааразылыкка чыккан эмес дейт апасы. Расмийлер келип үйүн текшерип кетти. Асма эми үйүн түрттүрүшөт деп коркуп турат. Үйдү курууга болгон күчүбүздү жумшадык. Алар үйдө мыйзамсыз кургансыңар, талкалайбыз деп коркутту. Биз аларга кумурскадай көрүнөбүз. Каалаган учурунда тебелеп коюшу мүмкүн. Нааразылыкты басуу үчүн акыркы айларда бийликтеги BJP партиясы Сахаранпурда эле эмес, бүтүндөй Индияда бульдозерлерди жайгаштырды. Индияда муну бульдозер адилеттүүлүгү дешет. Көптөр мусулман демонстранттарды жазалоонун түрү деген бул ыкманы өлкөнүн көрүнүктүү юристтери сындап чыккан. Ардагер жана жогорку соттун юристтер тобу билдирүү жасап, муну мыйзам үстөмдүгүн бузуу, жарандардын укугун тебелөө жана конституцияны шылдыңдоо деп сыпаттаган. Бирок Индиянын BJP өкмөтү буга макул эмес. Биз Сахаранпурдагы бийлик өкүлүнөн үйлөрдө трактор менен түрттүрүп салуу туурабы деп сурадык. किसी राज्य संपत्ति को नुकसान देने का अधिकार किसी को नहीं है कानून में. Коомдук мүлктү талкалоого эч кимдин укугу жок. Демек, мыйзам боюнча аларга каршы бульдозер колдонулушу керек. Бульдозер менен кыйратуу туура болот. Үй мүлк менен укуктар коркунучка кептелди. Бульдозер Индиянын демократия пайдубалын солкулдатышы мүмкүн.